Бүгүн 5-чи сабак ток деген эмне? Ток менен кандай мамиле кылабыз, кандай сактанабыз, предохранитель мисал келтирилген, кандай зым колдонобуз, үйдөгү ток менен унаадагы токтун айырмасы, унаанын кыймылы, ток кантип жаралат. Эми бул жерде ток деген баарыбыз эле билген ошо электроника. Эми ушул ток менен мамилени кандай кылабыз? Кантип сактанабыз? Кантип кандай кылсак күйүп кетпейт, кандай кылсак замкание болбойт. Демек туугандар, эми негизи эле бул жерде азыр ток деген эмне дейт, Ток кечээ эле аккумулятордо айтып кеткендей эле эки магнит талаанын чагылышуусунан чыккан көзгө көрүнбөгөн электроника. Ал көзгө көрүнбөйт, аны бир гана прибор менен текшеребиз. Эми ошол көзгө көрүнбөгөн токту кандай кылып биз текшеребиз? Негизи ал кайсы жакта жаралат? Негизги токтор генератор аркылуу жаралат. Чоң гэстерде дагы өтө чоң генераторлор бар. Ошол генераторлордо жаралат. Андан биздин унаабызда дагы генератордон ток жаралат. Ошентип ток аккумулятордо сакталат. Эми ошол токко кандай мамиле кылышыбыз керек? Эми ток адамга ден соолугуна кооптуу. Кичинекей 12 вольтко чейин же 24 вольтко чейин токтор адамды теппегени менен уже 220 андан чоңдору адамдын ден соолугуна коркунуч алып келет. Ошондуктан ток менен мамиле кылганда плюс, минус, заземление деген түшүнүктөрдү жакшы түшүнүш керек. Заземление деген түшүнүк 220 эле бар. 12'de zazimlение деген түшүнүк жок. 0 деп коет, масса. Масса плюс. Электронный буюмдардын бардыгы плюс, минус талап кылгандай эле ошол 12 вольт машина жөнүндө сүйлөшүп атабыз. 12 вольтто ар бир буюмга плюс менен минус эле керек. Демек биздин аккумуляторубузда минусу жана плюсу бар. Эми биздин буюмдарыбызга кеткен питаниялардан замкание, кеткен питанияларды эми биз контроль кылышыбыз керек. Ошол буюмдан замкание чыкса, ошол машинада толук өрт чыгып кетпеш үчүн ар бир буюмга өзүнчө предохранитель коюп сактайбыз. Жана ошолорду часть-частька бөлүп коебуз. Мисалы бири-бирине зависимый болгон тетиктерди топтоп туруп бир жерге беребиз. Аларга отдельно предохранитель коюп коебуз. Мындай айтканда, предохранитель дегенде сактануунун жолу. Предохранительдердин түрлөрү аябай көп машинада. Эми жерде байкайбыз. Предохранитель 220'нын предохранительдери бар. 6 вольттун предохранительдери бар, 12 вольттун предохранительдери бар. Эми булардын түрлөрү аябай көп. Бирок булардын кызматы бирдей. Мисалы бардык эле предохранительдин кызматы мына ортосундагы турган зым бул жагына постоянно плюс келип, экинчи жагынан чыгып кетет. Бул эч кандай токту көбөйтпөйт, башка кылбайт. Болгону ошол буюм коюлган жактан замкание чыкса, ортосу үзүлөт. 220'да дагы 12, 24 бардыгында бирдей. Эми ошол предохранительдер машинаны ар бир тетигине коюлат. Ошол ар бир тетиктин ток суроосу, ваттары мындай айтканда ар башка болгондуктан ар ваттка өзүнө жараша ампераж коюлат. Эми ошол ампераждарды адам оңдоп аткан устага же болбосо машинанын айдоочусуна ыңгайлуу болуш үчүн ар бир амперге мындайдан түс берип койгон. Мисалы бул жерде көбүнчө кездешкендер 10дон баштайлы. Кызыл 10 ампер болот. Көк 15 ампер, сары 20 ампер, ак 25 ампер, жашыл 30 ампер болот. 35 деген ампер кездешпейт, 40 болот, темный красный болот. Андан 10дон ылдый 7,5 бар, калгандары аз кездешет. 7'nin свети
мына күрөң болот 7,5. Жана мындай предохранительдер бар. Бул предохранительдердин бардыгынын ичи үзүлөт, сырткы көрүнүшү ар башка боло берет. Мисалы, предохранительдер, но Maxi деген предохранитель бул эски унааларда главныйда турган. Бунун көрүнүшү чоң болот. Бул азыркы биздин эски Япон, Корея унааларында турган предохранитель стандарт деп коет, нормал. Андан кийин мини деген предохранитель азыркы 2000-жылдан 2010-го чейинки япошкаларда кездешет. Андан кийинки мини 2 деп коет, корейский 2010-жылдардын terriториясындагы машиналар ушундай чыккан. Андан кийин мини дегени бар. Бул азыркы эң акыркы жаралган предохранительдер. Эми байкайбыз. Бул предохранительдер, мына предохранительдер көлөмү жагынан ар башка болгону менен, бирок булардын ортосундагы, мисалы мынакей, бул кичинекей болгону менен, бул көк 15, bundan 2 эсе күчтүү. Мындай айтканда, бунун размери кандай болсо да ичиндеги ампераждары окшош. Мына чоңдун 30 ампери менен кичинекейдин 30 ампери ортосу окшош. Андан кийин мындай предохранительдер бар. Бир эле питаниядан 2 контактка кете турган предохранительдер бар. Диодный предохранительдер бар, силовой предохранительдер бар. Андан да силовойраак, көп нагрузка көтөрө турган предохранительдер. Эми бул мындай чоң, көп ток көтөрө турган амперажы бышыгыраак предохранительдердин түрлөрү аябай көп. Булардын ичинде, мисалы, могу кичинекей предохранительден 5 буюмга коюлган предохранительге дагы отдельно чоң без предохранитель коюлат. Эмне үчүн дегенде, буларга берилген питания барып улана турган жери эрибеш үчүн аларды дагы бөлөт. Мисалы, фаралардын өзүнө отдельно бир чоң предохранитель, вентилятордун, кондиционер вентилятору, айтор бардыгына бир чоң предохранитель. Дагы ушунга окшош бири-бирине зависимый болгон нерселерге отдельно предохранитель коюлат. Эмне үчүн? Ремонт жеңил болуш үчүн, контакттар эрибеш үчүн, нагрузка келбеш үчүн, айтор маселе көп. Андан кийин бул 10-чу предохранитель. Эми биздин предохранительдерибиз машинада эмне кызмат кылат? Машинанын ар бир коюлган буюмун страховка кылып берет. Машинаны буюмду эмес, ошол машинаны страховка кылат. Кандайча десе, ошол машина замкания чыкса, ошол запчасть эригенде биздин предохранитель үзүлөт, кайрадан ошол запчастьты оңдоп, кайра ошол предохранитель салып коет, иштей берет. Мына мисалы бул предохранительдин мисалы мына биздин үйүбүзгө койгон автомат эле сыяктуу. Автоматтарда байкасаңар 25 киловатт, 25, 20, 32 айтор разный болгондой эле биздин предохранительдерибиз дагы ошол коюлган буюмдун деңгээлине жараша ампераждар бар. Минимальный ампераждар 40-ка чейин болот, 40-тан баштап 100-гө чейин чоң ампераж деп коет. Андан кийин могул нерсе основатель деген нерсе болот. Основатель, сиз качан бир жаңы буюм койгондо ушуну улап ортосуна предохранитель коесуз. Себеби сиздин предохранитель койгон идишиңиздин ичинде место жок. Ошондой машиналарга атайын зым аркылуу улап кеткениңизде мындай основатель деп коет. Ушуну улап ортосуна предохранитель саласыз. Сизге кандай предохранитель керек болсо ошондой саласыз. Предохранительдин кызматын түшүнүп алдык. Предохранитель аты айтып тургандай эле алдын алуу сактоочу болуп аталат. Предохранительдин аябай түрлөрү көп. Мына бул дагы предохранитель болуп саналат. Машиналарга коюлган аудио системадагы сабвуфер деген запчастьтын тетиктин өзүнчө чоң 60 ампердеги предохранитель, ортосу силовой болот. Эми булар түрү ар башка, бая айтып кеткендей эле ичи окшош болот. Основатель, мына дагы бир основатель мисалга. Булардын дагы гебетасы ар башка, бирок кызматы окшош. Бир зымдан келет, предохранитель аркылуу кирип, кайрадан кетет. Негизи предохранительди түшүндүкпү? Предохранитель алдын алуу сактоочу, ар бир буюмду сактайт. Эми
Предохранительди кантип текшеребиз? Как проверяем предохранитель? Предохранительди кандайча текшеребиз? Предохранительди контролька менен текшеребиз. Эми мен силерге сайттардан маалымат кылып берейин. Силерге түшүнүктүү болуш үчүн мен видео коюп берейин, а? Как проверяем автомобильные предохранители? Видеого киребиз. Же мына картинкага барып кирип көрөйүнчү. Туугандар, текшергенде эң оңой, эң тез вариант контролька деп коет. 220да мисалы кол менен кармаса тебет. 12 вольт теппейт. Ошон үчүн мына көрүп турган нерсеңер сырты темирден, бирок мына контактка тийгизип лампочкасы жанып атат. Бул адам теппейт, коркунучтуу эмес. Бирок эски машиналарды эскиче мындай жөнөкөй лампочкалуу предохранитель контролька менен текшерсе болот. Бирок жаңы машиналарда, импульсташып кеткен машиналарда bunday контролька менен текшерүү машинага бир аз зыян. Же болбосо сиз толук форматта текшере албайсыз. Андай учурда сиз атайын азыр жаңы стилде контролькалар чыгып калган. Көп адамдар ар бир предохранительди суруп мындай шук менен текшеришет. Бир контагын бул жака тийгизет, муну баягы прямойго коюп алып, прозонкага коюп алып, экинчи бутуна тийгизет, муну звук чыгарат. Мынакей мындай абалда көрдүңүздөрбү? Эми бул өтө кыйын метод. Бизге азыр ушундай звуковой контролькалар чыгып калган. Азыр анын түрүн көрсөтөм. 12 вольтовый импульсный контролька. Көптөгөн түрлөрү чыгып кетти азыр бизде. Эң эле популярный контролькалардын бири Кыргызстанда арзан, көнен кездешкен мындай контролькалар бар. Ошол контрольканын бул жагын массага кымчыйсыз, бул жагын массага тийгизсеңиз жашыл жанат, плюска тийгизсеңиз кызыл жанат. Мындай айтканда жашыл жанса демек ошолусунда минус бар, кызыл жанса плюс бар. Бул эң арзан контролькалардын бири. Булардын түрлөрү аябай көп. Бул российский форматтагы контролькалар. Мынандай да контролька бар, бирок совет бербейм. Болбогон контролька. Себеби бир тараптуу батарейка салсаңар иштебейт. Бир гана плюс көрсөтөт. Дагы мындай контролькалар бар. Бул контролька дагы жакшы эмес. Себебин айтайын. Бул өтө жашылдагын лампочканын жанганы анча байкалбайт. Бул зымдары дагы өтө назик болот. Ушундай контролька прозрачный ак цветте болот, ошол аябай жакшы болот. Мындай контрольканын оригиналын алсаңар, ортосу жакшы жанат. Буну менин YouTube'да видеом бар, контролька жасаш боюнча. Ошол жака кирип жасап алсаңар болот, арзан вариантта. Эми негизи контрольканын түрү көп. Эми мен силерге популярный контролькалардын бир-эки түрүн көрсөтөйүн. Азыр мындай контролькалар чыгып кеткен. Бул контролькалар өзү бир убакытта вольт көрсөтөт, нагрузка берет, масса көрсөтөт, плюс көрсөтөт, жана форсункага импульс берет, жана жасалма сигналдарды да берет. Бул мультиметрдин кичирейтилген вариантындагы контролькалар. Бул контролькалар автозавод сигнализация коюп атканда жаңы машиналар менен иштөөгө өтө ыңгайлуу. Бунун аябай түрлөрү көп. Бул арзан варианты. Негизи контролька деген ушундай. Бир жагы массага кымчыйсыз, экинчи жагы плюска тийгизесиз. Ошол сизге көрсөтүп берет. Эми биз контролька менен гана текшербейбиз. Дагы бир текшергич автоэлектриктерге өтө керектүү болгон аппараттардын бири бул мультиметр. 220 мультиметрине салыштырмалуу 12 вольтто акылдуу мультиметрлер иштеткен жеңилирээк. 220 вольттун мультиметри простой ручной управление болот. Аларды иштетиш бир аз кыйыныраак. Ал эми умный мультиметрлер
Ал сиздин текшерип аткан буюмуңузду автоматтык түрдө өзү текшере берет. Аларды кандай алабыз? ГБТ'си кандай? Цифровой умный мультиметр. Bunun дагы түрлөрү аябай көп болуп, Кыргызстанда азыркы учурда өтө аз кездешет. Мындай болгон мультиметр. Бул мультиметр автоматтык түрдө иштейт, 220га дагы иштейт. Астында эки шуп болот, мынакей көрүп турганыңардай, аркасында фонарик, өзү экран, свети болот, и алмаштырса болот, датчиктер текшерип атканда жылдырса болот. Ар бир ручнойго жана автоматтык түрдө өчүрүп жандырылат. Аябай ыңгайлуу. Мен алганыма көп жыл болду, өтө бышык да болот. Бир батарейка саласыз, 2 жылга чейин жүрө берет. Мындай өзүнүн оригинал шуптары менен келет. Эми бул кымбат эмес. Кытайда 1000 сомго чейин алса болот. Андан кийин биздин даимий колдонуп жүргөн мындай эскиче варианттагы мультиметрлер. Бул мультиметр эскиче стиль, бирок автомат бул. Өзү текшере берет. Булар бираз сыртында защитниги менен атайын 220 высоковольтторго иштеген ыңгайлуу. Себеби сыртында защитасы болот. Колуңуздан түшүп кетеби, башка болобу, защитасы сактайт. Эми биздин дайым эле колдонуп жүргөн, биз көнгөн мультиметрлер. Мынакей, булар дагы пол автомат мультиметрлер. Булар аябай кымбат, бирок биз баягы простой иштетип жүргөн мультиметрлер бир толтура жазуу болот. Буларда байкасаңар андайлар жок. Бул автоматтык түрдө иштейт. Эми биз баарыбыз эле билген простой мультиметрлер. Биз билген простой мультиметр. Бул да пол автомат экен. Негизи канчалык автомат алсаңар, силерге ошончалык жеңил болот. Азыр мен алганда көбүнчө кнопкалары менен болот эле. Азыр болсо телефон сыяктуу болуп, өтө жакшылары чыгып кеткен. Артында фонариктери бар. Аябай жакшы. Бул прибор иштетиш кыйын эмес, жеңил жана өтө ыңгайлуу, компактный. Мындай атайын идиши болот. Чамаданына салып алып колдонуп жүрө бересиз. Мындай атайын чамадан болот. Заряд алат албетте. И шуптар болот. Шуп эки түрдүү болот. Бири микро работа, экинчиси чоң иштерге. Бул эң негизги электроника токту текшерүүчү приборлор. Контролька, мультиметр. Bundan башка приборлор через компьютер аркылуу да текшерсе болот, бирок бул эң жакшы тез варианты. Эми бундайга чамаңыз жетпей же Кытайдан заказ бере албасаңыз, анда эң эле простой мультиметр. Бардык эле магазиндерде кенен 300 сомдон башталган түрлүү мультиметрлер бар. Булардын көрүнүшү башка болгон менен, булардын иши бир ишти кылышат. Эми мультиметр бул самый дешевый мультиметр. Андан кийин кетип аягы 30-40 миңге чейин мультиметрлер бар. Мультиметрдин көп адамдар жакшы билбейт. Мындай мультиметрдин 12 вольтта иштегендерге таптакыр кереги жок. Так, ачпай калды. Мен картинкага кирип көрсөтөйүн. Биз дайыми иштеткен мультиметрлерден бираз айырмаланган 220нын мындай мультиметр бар. Бул бизге жарабайт. Мындайды акчаңарды кетирбей эле койгула. Бизге жарай турганы мына эң арзан ушундайынан баштап жарай берет. Буну мен түшүндүрүп берейин. Мультиметрди иштеткенде туугандар өтө кыйын эмес. Мультиметрде байкасаңар, бул жерде өчүктөп турат. Эми биз эң алгачкы үйрөнгөндө эң биринчи бул прозвонка дейт. Ошол биз текшерип аткан зым бүтүнбү, үзүкпү? Ошону текшериш үчүн бул стрелка ушунда плюсу бар. Ушу контактка коюп текшеребиз. Анан шуптарды сайганда мына ортосу масса болот дагы. Бир жагы менен үзүлгөн зымдарды
ваттарды өлчөйбүз, экинчи контагы менен датчиктерди өлчөйбүз. Ошону алмаштырбайбыз. Ортосуна массаны саябыз, анан мына ком деген жагына сайып, обрыв менен вольтторду өлчөйбүз. Эми биз вольт өлчөш үчүн бул жеринде көргөзүп койгон септерди, ампираждарды, ошентип эле транзисторларды болуп отуруп, мына бул жерде вольт деген жери бар. Туруктуу токту текшерүүчү жери. 20 вольтко койсоңуз 12 вольтторду текшересиз. 20 вольтко чейинкилерди 24 вольт текшерем десеңиз 200ге коюп текшересиз. Эми 220 текшерем десеңиз 1000 вольтко коюп текшересиз. Өздөшүп калган ушундай. Так, өчүп калды. Эми дагы улантабыз. Дагы кандай приборлор бар? Эми биз мультиметрди айттык. Кандай тестерлер бар, кандай контролькалар бар. Эми туугандар, буларды иштетиш кыйын эмес. Кайрадан улап алайын. Секундасы бар окшойт, Так, бул нерсе жакшы нерсе. Үйрөнүп алыңыздар, атайын. Ушундай адаптер менен уланат экен iPhone. Так, биринчи Wi-Fi'га киресиңер, мында үйрөтүп коеюн. Wi-Fi'га кирип туруп, ушу өзүнүн адаптерин тандайсыңар. Анан кийин телевизор улаганга кирип туруп, ушуну тандап коесуңар. Анан башталат. Мен жактан көрсөтүп атканда сүйлөй берипмин. Көрсөтпөй аткан экен. Анан көрсөтөт. Анан баштайсыңар. Ошо мультиметр. Эми мультиметр дагы жакшыраак түшүндүрүп коеюн, Негизи жаңы баштаганда ток менен сеп үзүк эмес. Ошону эле өлчөгөн үйрөнүп алсак жакшы. Азыр жакшы көрүнгөн, контакттары жакшы көрүнгөн бир мультиметр алайлы. Так, көрүнбөй калыптыр. Видеодо көрүнүп атабы? Жазуулар көрүнүп атабы? Туугандар, мынакей. Мына вольт деп өзү сүрөт коюп койгон. Ушу вольт менен туруктуу токту текшеребиз. 12 вольт аккумулятор текшериш үчүн 20 коебуз. 24 текшериш үчүн 200ге коебуз. 220 текшериш үчүн 1000ге коебуз. Эми бул жакта обрывды текшериш үчүн обрывды мынга коюп, шуптуу болсо, биринчи сайганда баягы айтып кеткендей эле, ортосун биринчи мунуку тетрин жазып коет туугандар. Муну массага коебуз. Негизи масса ортодо болуш керек. Мына масса, ком деген масса. Андан кийин бул жакта вольттор текшерем десеңиз, бул контактка саябыз. Бул жерде мынакей 1000 вольтко чейин баарын түшүндүрмөсүн жазып коет. Сиз алган контроль мультиметрлерде объяснение жазылат. Эми видео убагында мен азыр муну көрбөй эле айтып берип коюптум. Негизи көбүнчө мына шуптарда жазууга карайсыз. Ком деген өзү мына массанын белгиси. Ушул масса аркылуу эмне жерде белгилерди коюп койгон, мынакей. Токтор өлчөнөт. Ушул токторду мынаяка жазып койгон. Кандай гана токторду текшере алат, ошого карап шупту алмаштыра бересиз. Эми туугандар, текшергичтер токту кантип текшеребиз деген маселе болчу. Мынакей. Ток деген эмне айтылды. Ток менен кандай мамиле кылабыз? Ток менен туугандар, ток кичинекейби, чоңбу, адамдын ден соолугуна зыян. Ток менен мамиле кылганда, эгерде 12 вольт болобу, 24 вольт болобу, же 220 болобу, негизи аны өчүк абалында кылганга жетпейт. Өчүк абалында кылган эң безопасный вариант. Жана анын изоляциясы боюнча дагы ошондой. Изоляцияны ороп атканда көп усталар көп информация алып, көп нерсени үйрөнөт, бирок ошол токту страховка, токту ороо,
кайра замыкание бербеш үчүн мамилени чала кылышат. Мындай айтканда көңүл бурбайт ал, мындай эле жеңил эле иштепчи. Ошонун айынан канчалаган машиналар күйүп кетет, канчалаган замыканиялар чыгат. Ошондуктан ошол кайра изоляцияны ачкандан кийин кайра восстановленияны дагы жакшы көңүл буруш керек. Сен ачып атканда кандай заводской форматта болгон болсо, кайра биз изоляция кылгандан кийин дагы ошо как заводскойдой болуш керек. Ошол талапка жооп берет. Андан кийин токто именно 12'de ксеноновый фаралардын блогу өтө чоң чыңалуудагы токту чыгарат, адамды тебет. Жана машинаны от алдырыш үчүн катушкадан чыккан искранын дагы чыңалуусу чоң. Жүрөгү слабый адамдарга ал өтө чоң зыян келтирип коюшу мүмкүн. Ошон үчүн аны менен тамаша мамиле кылбайлы. Дайым ошол өзүнүн текшергендеги этаптарына көңүл бурайлы. Эми ошону бир интернеттен көрсөтүп коеюн. Мисалы, машинада ошол эки эле нерседе тебет 12 вольтту, катушкада искра тебет жана ксеноновый фарада блок тебет. Эми ал кандай кылып текшеребиз ошол блокторду? Эң алгач катушканы айтып берейин. Мен эмне үчүн бул жакка жазам? Силер көрүп, силерге түшүнүктүү болсун деп. Негизи доскага чийгенден оңоюраак бизге. Проверка автомобильный искра через разрядник. Атайын искраны текшерген разрядник деген ушундай контролькага окшогон өзүнүн контролькасы бар. Эми ошонун аты разрядник. Булар өтө бизде аз. Көбүнчө Россиядан тапсаңар болот. Же болбосо Кытайдан заказ берсеңер болот. Бул жөнөкөй эле, оп-оңой эле, мындай эле пластмассадан жасалган, тогот көрбөй турган, жана бул жагына свечаны катушканы саябыз, же болбосо свеча провод саябыз. Бул жагы массага кымчыйбыз. Бул менен регулировка кылып, ортодо искранын зазорун чоңойтуп, кичинертип текшеребиз. Бул эски варианты, азыр жаңы варианты чыккан. Бул жагы сразу свечага сайлат дагы, машина от алып тура берет, ортосундагы искранын ылдамдыгы текшерилет. Алыстатып, жакындатып, катушканын рабочий деңгээли текшерилет. Эми катушканы текшергенде адамды теппеши үчүн ушул разрядникке сайып, бул жагын таза массага кымчып текшерсеңиз, ортосунан искраны көрө аласыз. Эгер сиз буну мындай аппарат менен эмес, ручной отвертканы тийгизип алып корпуска жакындатсаңыз, биринчиден өзүңүз тебиши мүмкүн. Экинчиден катушкалардын мына автомобильный катушка. Согласно источнику Википедии. Мына катушканын туугандар. Катушканын ушул жеринен ылдыйы свеча сайлатырган жери. Мына ушул жерге чейин эле катушкадан контакт келген. Сиз катушканы эгер корпуска жакындатсаңыз, бул искра корпуска урбастан, корпус эгер масса алыс болгон болсо, өзүнө искра берип салса, бунун ичи 12 вольт, а бунун чыңалуусу аябай чоң. Бул чыңалуудагы ток катушканы күйгүзөт, же болбосо компьютерди күйгүзүп коет. Ошон үчүн мындай катушкалар текшергенде через разрядник текшериш керек. 100%. Проверяем автомобильный катушка через разрядник. Эми бир видео коюп берейин силерге кандай текшериш боюнча. Мен азыр ошол текшерген жерин коюп берейин. Не скакала свеча? Очень часто бывает. Мен азыр туура келген видеонун баарын чыгарып атам. Негизи мен өзүм каналымда текшериш боюнча катуш жок. Бул машинада текшербептир. Азыр машинада текшерген бир видео коебуз. Жалаң эле ушул товар жөнүндө маалымат берип, мынакей туугандар, мынакей. Байкай.
Көрдүңүздөр? Катушка сайылып турат. Катушкага масса чыгып койгон. Ортосунда искраны текшерип. Ушинтип текшересиңер. Мынакей. Искранын деңгээлин алыстатуу жол менен искра канчалык деңгээлде иштеп атат. Бул азыр простой трамблер текшерген үчүн ушинтип текшерсе болот. Бирок катушканы мындай кылып текшергенге болду. Бул азыр катушканы текшерип атат экен. Негизи ушул метод азыр алыстатып тийгизбей калып атпайбы, искра жоголуп кетип атат. Ошентип искра массага теппей калганда катушканын өзүнө искра берип коюш мүмкүн. Өзүнүн артындагы питанияга. Нол катушканын бели азыр искра бул жерден берип атат да бул жака. Эми азыр мисал келтирип берем азыр. Автомобильный катушка. Автомобильный катушка. Согласно источнику Википедии. Но катушканын мына артына зым сайылган да турабы туугандар. Эми катушканын түрлөрү көп, бирок булар баары иштеши бир. Мен азыр катушка эмес, ток жөнүндө айттым да, адамдын безопасности. Мына артында ток сайылган 12 вольт келип. Ошол мына жактан чыгып аткан искра нол трешна болуп калат дагы искиргенде. Ушул трешнадан мына өзүнө тесип алат массаны. Ошондо күйүп калат. Ошон үчүн через радиатор текшеребиз. Кыскасы через радиатор текшерилет. Ксеноновый блок. Ксеноновый блок туугандар заводскойлору башкача болот. Мына мисалы заводскойлору азыр бирөөнү көрсөтөйүн. Ксеноновый блоктордун заводскойунун кебетеси башкача болот. Мынакей. Мына заводской. Фаранын түгүнө тыкан болуп катырылат. Мынакей түрлөрү аябай көп, ар башка. Эми биздин универсальный ксеноновый блоктордун көрүнүшү мына мындайча болот. Эми булардын светтери ар башка болуп атканда, бул мисалы 35, 50, 75 ушинтип кете берет. Бул более качественныйлар ушинтип кете берет. Эми мен азыр муну көрсөтүп берейин. Эми бул блоко бул жериндеги томпойгон жерин байкадыкпы? Мына ушундан чыгат. Bundan giret питание 12 вольт. 12 вольт питание обычно берилет, блокко кирет, чың алат, чың алган искра бул контакттардан чыгат. Бул өзүнүн зындары, атайы зындар болот дагы, сырты изоляцияланган болот. Искра бири-бирине искиртетпеш үчүн атайын искра өткөрбөй турган резина пайдаланылган. Эми ушуну биз кандай учурда тебет? Эми дагы бир нерсе айта кетейин, ортосунда контролька менен бир гана 24 вольтко чейин текшерсе болот. Бул жердеги чың алуу чоң болгондуктан буну контролька менен текшере албайсыз. Контролька менен бул жака келген 12 вольтту гана текшересиз. А bundan чыккан питанияны сиз текшере албайсыз. Бир гана лампочкасын сайып көрүп текшересиз. Эгер ошол жерде сиз лампочканын күйгөн-күйбөгөнүн текшерем деп, фара жагылып турган убакытта бул жерди сурсаңыз, ушул сизди тебет. Ушул жерди суруш үчүн биринчи бул иштекир суруп, блокту откручкага түшүрүп алабыз. Түшүндүрө алдымбы? Андан кийин бул жерди суруйбуз. Бардык эле ксеноновый универсальный блоктор ушундай. Мисалы бул дагы. Бул жактан питание кирет, плюс минусу бар. Келген питанияны бул жерге жазып койгон болот. Бул чыгуучу питанияны суруп тогун текшерип, суруп лампочканы текшеребиз же башка салабыз десеңер, сөзсүз 12 вольт питанияны откручкага түшүрөбүз. Түшүндүрө алдымбы? Ушул жерде искра тебет жана катушкада искра тебет. Адамга кооптуу. Эми дагы кандай сактанабыз дейт? Негизи токтон сактанганда резиновый перчаткилер жарабайт. Атайын токту өткөрбөй турган өзүнүн перчаткилери бар. Эгер кимде ким токту өчүрбөй иштешке туура келсе, 220 вольтто же болсо 12-24 вольтто дегиле 224-түн үстү адамга кооптуу. Ошон үчүн өчүрбөй иштеш керек болсо, электрониканы түшүнгөн адам болсо гана
иштейсиң. Bu bir. Экинчиден атайын өзүнүн колгабы бар. Токту өткөрбөй турган. Бул эки. Андан кийин атайын инструменттери бар. Саптары, ошо кармагыч туткучтары атайын пластиктери ток өткөрбөй турган. Ошонго маани берип, билген адам өткөрбөй кылыш керек жумушту. Эми 24-12'de боло турган болсо, адамдын өзүнө зыян келбейт, бирок зымдардын башаламан арчылып бири-бирине тийип кете турган болсо, машинадан короткий замыкание чыгып, машина күйүп кетиши мүмкүн. Эгерде предохранитель менен сакталбаган болсо, эми сиз ал машинаны жаңы эле көрүп атасыз, историясын билбейсиз. Ошон үчүн бир аз сактануу менен мамиле кылган эң жакшы болот. Сиз зымдарды арчып атканда жанындагы зымга тийип кетпейби? Бардыгына маани бересиз. Дег эле зым арчып атканда жанындагы эч бир массага, плюска, жанындагы контактка тийип кетпеш керек. Сиз арчып, анын кандай зым экенин, питаниясы экенин билип, улай турганыңыз улап, кайра изоляция кылгандан кийин анан башка зымды арчыңыз. Түшүндүрө алдымбы? 12-24 вольтта ошол жагынан зыян. Ток менен сактануу. Адамга зыян бербесе дагы өзү өрттөнүп кетет. Ал сиздин чөнтөгүңүзгө зыян болуп калат. Андан кийин ошол предохранитель дагы ошонун кызматын аткарат. Башында эле айтып кеткендей, предохранитель ошол буюм замкания чыкканда машинанын өрттөнүп кетишинен сактайт дедик. Мына ошол предохранитель аркылуу да сактанабыз. Ар бир буюмду качан замкания чыгат биз билбейбиз да. Ошондуктан биз анга алдын ала предохранитель коебуз. Ошол бир күн келип, срогу бүтүп, электроникадан замкания чыкканда үзүлөт. Ошо менен предохранитель үзүлгөндөн кайрадан ремонт кылабыз, жаңы предохранитель салабыз, дагы уланып кете берет. Бул эң жакшы сактануунун жолу. Кандай гана буюм койбоңуз машинага жаңы аксессуар. Мейли ал видеорегистратор болсун, мейли ал кошумча туманник болсун, же дагы бир жарык берүүчү прожектор болсун, айтор машинага кошумча аксессуар коюлуп атканда через предохранитель милдеттүү түрдө коюлат. Жана сиз койгон буюмдун канча ватт экенин сөзсүз билип туруп, ошонго ылайык ампераж коюш керек. Бул милдеттүү түрдө. Машинаңызга дагы ошол буюмга да зыян келбеш керек. Андан кийин кандай зым колдонобуз? Токторго кандай зым колдонобуз? Эми туугандар, бунун негизи 220 менен 12 вольтто иштетилген зымдар бири-биринен айырма кылат. Эмнеси менен айырма кылат десеңер, 220 вольт ордунан жылбайт көп учурда. Ал эми машина болсо мобильный болгондуктан ал бир жерден экинчи жерге кыймылдап, дайыма кыймылда жүргөнү үчүн эшиктери ачылып, жабылып, же айтор толтура кыймылдай турган электроникасы бар. Ошол электроникаларга зымдар тартылганда завод гибкий, таза, жезден жасалган зымдарды жана сырткы страховка резинасы, резиновый абалдагы эң жакшы сапаттагы зымдарды колдонот завод. Үйгө колдонулган жезден жасалган зымдар дагы 12ге жарабайт. Анын сечениялары жараганы менен 220 вольт зымдарга алар бир кеткенде көп метраждап кеткени үчүн жездин составына алюмин, дагы ошол сыяктуу толтура металлдар, темирлер кошулат дагы анын баасын төмөндөтүш үчүн металдын сапаты начарлайт. Мындай айтканда жездин сапаты начарлайт дагы 12ге жарабайт. Ал либо тез арчылып кетет, же тез чирип калат, же тез үзүлүп кетет. Мындай айтканда 220-нын эч бир зымы 12 вольтко жарабайт. Автоунаанын зымы өзүнчө болот. Мисалы 12 вольттуку 24-түн зымы өзүнчө болот. Кандайча десе, 24 вольттордун чыңалуусу 12 вольтко караганда чоң, жана чоң защита требует этет. Өтө маанилүү зымдарда 24 вольтто 2 эсе эки каптамайы бар, же болбосо сырты калың, айтор ушундай толтура зымдардын өзүнүн варианттары бар, ар нерсеге чыгарган. Ошондой ар бир буюмдун өзүнүн зымын колдонуш керек. Биз 12 вольт зымдарда ар бир буюмдун
ватына жараша зымдардын сечениясын тандайбыз. Сечения деген ошол зымдын калындыгы. Мисалы, стартерге 500 ваттан жогору болгон зымдар колдонулат. Ал эми фарага 1,5 амперден жогору болгон 1 амперден 1 сечениядан жогору болгон зымдар колдонулат. Ал эми сигналдарга 0,5 сечениядан колдонулат. Ар бир электрониканын өзүнүн ток талабына жараша зым коюлат. Мисалы, сигналга 3-түк зым коюп койсо деле эчтеке болбойт, бирок ал ашыкча расход. Ошондой фарага 0,5 коюп койсок эрип кетет. Ар бир запчастьтын өзүнүн амперажына жараша зымдын сечениясы коюлат. Зым тандаганда авто запчасть саткан жерлерге барып туруп, автоунаа үчүн деп эскерип алышыбыз керек зымдарды. Андан кийин үйдөгү ток менен унаадагы токтун айырмасы. Бул азыр айтылып кетти. Үйдөгү токтор алюминиевый зымдардагы жарай берет. Себеби, бирок алюмин менен жез бири-бирине реакция кылат. Эгер ошол жөнүндө кыскача айтып коеюн, үйүңүздү демонтаж кылсаңыз, толук алюмин колдонушуңуз керек, же болбосо толук жез колдонушуңуз керек. Сиз алып барып алюмин менен жезди улайтырган болсоңуз, ошол жерде очистение болот дагы, замыкание боло берет. Зымдардын ысышына алып келет, ошо коробкалардын ичи өрт чыгып кетет. Бул өтө кооптуу. Ошон үчүн жез колдонсоңуз, баш этек жез колдоносуз, алюмин колдонсоңуз алюмин колдоносуз. Же аларды учурашкан жерде атайын бири-бирине тийгизбей бириктире турган соединительдерди колдоносуз. Негизи эң жакшы жез колдонгон жакшы. Эми чөнтөккө карап алюмин болуп кала турган болсо, ошого маани берип коесуңар. Үйдөгү ток кыймылдабайт туугандар. Кабель канал таштап, ичине зымды салып жаап коесуз, 5 жыл 10 жыл ошондой тура берет. Автоунаадагы айтып кеткендей эле кыймылдап, дайым кыймыл жана сырткы защитаны өтө чоң талап кылат. 220дагы зымдар көп дагы ысыбайт. 12деги зымдар даимий ысып турат, даимий кыймылда болот. Ошондуктан 12 вольттогу зымдарда бир аз байкап мамиле кылган жакшы болот. Андан кийин ток кантип жаралат дейт. Ток бая айтып кеткендей генератор аркылуу жаралат. Андан башка эч кандай түрү жок. Кээ биркилер ойлойт, гэсте суу түшүп, бир темирге түшүп, чыңалып, ошондон ток чыгат дегендер бар экен. Анан айтор дагы бир нерсе буралып, анан бир нерсени барабанда айландырып, айтор ар кимдин түшүгү ар кыл экен. Мага келген вопростор боюнча эми ток бир гана генератор менен жаралат. гэсте дагы генератор, океандардын жээгинде турган чоң электронный вентилятор сыяктуу, анын ичинде дагы генератор, биздин машинабызда дагы генератор, бензин менен ток чыгарган алдын ичинде дагы генератор. Бардык жерде генератор аркылуу ток чыгат. Генератор болсо магнит плюс минус магниттердин чыңалуусунан жаралган, чыңалуунун себебинен жаралат. Генератордун ичин кечээки биз дагы бир видео чыгарабыз, ошондо кенен айтылган. Генератордун ичинде бардык эле генератордо окшош запчастьтар коюлат, бирок ошол коюлган запчастьтар өзүнүн канча вольт чыгарышына байланыштуу запчастьтин ампераждары өзгөрө берет. Мисалы, диоддуу реле ваттары өзгөрөт. Мисалы, чоң генераторго чоң диод, чоң реле регулятор, кичинекейине кичинекей диод, кичинекей реле регулятор, кичинекей одмотка, кичинекей айландыруу күчү, чоңдорго чоң айландыруу күчү. Мисалы, гэстерди айта турган болсом, алар турбиновый система, но какой-то секундта өчүп калат экен, Ооба. Турбиновый системаны азыр көрсөтүп берейин. Так.
ГЭС турбиновый генератор. Мынакей туугандар, мынакей биздин генератор. Ошол машинадагы генератордун чоң абалдагы көрүнүшү. Ушул аркылуу ток жаралат. Бизде күйүп турган токтордун бардыгы ушул генераторлор аркылуу жаралат. Мына турбина, улитка. Ушул турбинанын ичине келген өтө чоң ылдамдыкта келген суунун басымы менен бул айланат дагы улитка. Ошо улитка кыймылды генераторго берет, генератордон ток чыгат. Биздин машинабыздагы через коленвалда ремен аркылуу, коленвал аркылуу генераторго кыймыл берилет, генератор бул жактан ток чыгарып берет. Чоң ошол океандардын жээгинде турган генераторлордагы баягы айлана турган нерсеси өтө акырындык менен айланган менен анын ичинде ал кыймылды батташтыра турган редукторный система, анын ичинде дагы генератор жайгашкан. Мындай айтканда бардык эле токтун жаралуусу через генератор болуп саналат. Ошон үчүн дагы эң эффективный токту жаратуу бул ГЭСтерде байкалат. Бизде океан жок болгондуктан бизде тоолуу региондор үчүн эң жакшы эффективдүү ток жаратуу бул через ошо ГЭС аркылуу болот. Тоолуу региондору жок, океандары бар мамлекеттерде ошол океан четиндеги шамал каттуу болгон жерлердеги ошол баягы атын чындап аталышын билбейт экем. Ал дагы генератор, билер да баары көргөнбүз. Ошол генератор аркылуу ар жердин өзүнүн климатына жараша ар кыл генераторлорду колдонушат. Андан кийин ГЭСи дагы жок. Айтор ошондой океаны дагы жок мамлекеттер күн аркылуу дагы ток алса болот. Күндө дагы күндүн нурунан энергия алынат. Ошол энергиянын магниттин басымы менен ошондон ток жаралат. Энергия бул ток. Күндүн энергиясын ошол аппарат аркылуу топтоп соруп ток кылып жиберет. Эми бул кыскача токтун жаралуусу бизге эми машинанын генераторунан чыккан ток маанилүү да. Автомобильный генератор как работает? Согласно источнику Рольф-сервис, работа генератора авто. Эми туугандар, бул жерде кичине түшүндүрмө. Мына бул жерде автоунааңызда мына генератор турат. Бул жерде шкифте моторуңузга кошулуп турат. Сиз замокту ачканыңызда бул жерде кызыл зымга маани беребиз. Аккумулятордун плюсовойу генераторго дагы уланган болот. Андан кийин блок управленияга, андан кийин замок зажиганияга дагы барган болот. Эми замок зажиганияны ачкандан кийин шит приборго питание келет. Ошол мына плюсовой. Ошо плюстан аккумулятордун глазову, точнее генератордун аккумулятордун сүрөтү жанат дагы. Ошол жанган лампочка аркылуу через лампочка нагрузка генераторго келет. Генераторго через лампочка нагрузка берилгенде генератор өзүнүн иштешин баштайт. Ток чыгарып баштайт. Токту аккумулятордун көлөмүнө жараша регулировка кылат. Жеңил унаалар 14,5 вольтко чейин кармайт. Кээ бирки унаалар 13,50ге чейин, кээ бирки машиналар андан да азыраак аркыл кармайт, бирок ал машинанын өзүнүн характеристикасына карайт. Ал бир-эки эле машина ошондой, в основном 14,5 заряд болот. Ушинтип генератор через замок аркылуу нагрузка берилет дагы иштеп баштайт. Сиз машинаны оталдырганда, ремен айландырып баштаганда эле дароо бул өзүнүн ишин баштайт дагы тынымсыз иштеп турат. Сиз машинаны жүргүзгөндөн өчүргөнгө чейин генератор тынымсыз ток чыгарып, аккумуляторду ток менен камсыз кылып турат. Аккумулятор ошол берген токтун стабилдештирип берет бардык электроникага. Жана өзү аккумулятордун өзүнүн тогун машинага генератор иштебеген абалда иштетсек, максимум 15 мүнөткө чейин заряд жетет. 15 мүнөттөн кийин отуруп калат. Ошол аккумулятордагы токту генератор даимий толтуруп турат.
Ошон үчүн дагы машиналар 10 саат жүрөбү, 24 саат жүрөбү, аккумулятор отурбайт. Генератор ушул аккумулятордун отуруп калбашын камсыздайт. Токтун жаралуусу мына ушундайча. Негизи эле ток менен мамиле кылганда өтө ошону сактануу менен мамиле кылайлы. Токту мындай жеңил кабыл албайлы. Ал өтө жоопкерчилик менен адамдын ден соолугуна өтө чоң зыян берип коюшу мүмкүн. Изолента орогондо дагы мына көп жаңы ustalar анча маани бербейт. Изолентаны дагы тандаганда маани бербейт. Кандай изолента болсо орой берет. Эми ошол жерде айтып кете турган нерсе, изолентаны эгерде сиз машинанын суу тийбей турган, бирок жгуттун ичинде ороло турган жерде иштетсеңиз, анда тряпкадан жасалган изоленталар эң жакшы болот. Эгер ал жерге суу тийсе, тряпкадан жасалган изоленталар сууну өзүнө сорот дагы, эки контактты чиритип, бири-бирине замкание берет. Эгер сиз сыртта иштетсеңиз, под бампер же ушунга окшош ABS-терде иштетсеңиз, эң жакшы изоляциялардын бири Cambridge деген нерсе болот. Аны дагы издеп көрүп берейин. Cambridge термоусадка. Cambridge деген шланганын көрүнүшүндө болгон ар зымдын сечениясына жараша Cambridge'тер болот. Cambridge'тердин жоондору бар, тонкилери бар. Cambridge, муну байкасаңыздар, бул Cambridge'тин өзүнүн абалы. Эми ушуну сиз ысытсаңыз, Cambridge мындай болуп кичинерет. Сиз ушуну ушундай калындыкта болгон зымга киргизип ысытсаңыз, бул кичинейип, ошол зымды кысып калат. Суу тие турган же болбосо мынакей бензин насостун ичинде бир нерсени улаш керек болсо, ошондой бензин изолентанын клейин кетирип салат. Тряпочный болсо дагы эркиндей резиновый болсо дагы. А Cambridge'тин абалын экинчи абалга өзгөртө албайт. Бензин насостун ичине колдоном десеңиз, эң жакшы Cambridge иштеткен жакшы. ABS-терди улайм десеңиз, Cambridge иштеткен жакшы. Коробка, мотор, нижний частьтагы зымдар, суу тие турган жерлерде бир нерсени улайм десеңиз, Cambridge жакшы. Передний противотуманка койсоңуз, сигналдардын зымдары үзүлсө, ал жерлерге даимий суу тийгендиктен термоусадка эң жакшы болуп саналат. Термоусадканын түрлөрү көп. Тряпочный автомобильный изолента. Эгерде сиз бир жгуттун ичине орой турган болсоңуз, анда могу изолента обычный эле болгону тряпкадан жасалган. Азыркы учурда оригинал изоленталар чыкты. Буну тандаганда эми ар кыл фирма өзүңүзгө жаккан фирма менен иштешесиз. Главный бул клей колуңузда жабышып, ошо клей колуңузда калып калбаш керек. Ошондой деңгээлде жана сиз орогондон кийин кайрадан ошол жабышкан, сиз ороп бүткөн концовканы таба албай калгыдай клей ошондой деңгээлде катуу кармаш керек. Ошонго маани бересиңер. Бул жгуттардын ичинде иштегенде эң мыкты изоленталардын бири. Эмне үчүн десеңер, изолента эгерде резинадан жасалган болсо, ал канчалык оробоңуз ысый турган болсо эгер, ал эрийт. Себеби ал резинадан жасалган да. Бул атайын күйбөй турган көмүр кычкыл химический состав менен жасалгандыктан бул изолента күйбөйт. Атайын көмүр кычкыл химия менен жасалган. Ошондуктан буну кызыйтырган кандай гана болбосун, стартердин контакттарын айтор даимий кызыйтырган контакттарга эң мощный изолента ушул болуп тургандар. Автомобильный японская изолента. Япониянын өзү свой бренд болгон мындай изоленталар бар туугандар. Изолента негизи бардык мамлекет чыгарат. Бирок биз колдонгон мындай изолента. Wentap деген изолента, Made in Japan деген
оригинал изолентаны биз колдонобуз. Бул реклама эмес, бирок бул изолента чындыгында жакшы. Өзүнүн өтө сууктарда тоңуп калбайт. Изолента эң суук мезгилде тоңуп калат начарлары. Бул дагы тоңот, бирок чоңураак температурада тоңот. Жана кайрадан иштетем десеңиз, аз эле жылытсаңыз кайра ишке түшүп баштайт. Андан кийин изолентанын иштетилген резина клейлери аябай сапаттуу. Эгерде сиз бул изолентанын да өзүнүн иштете турган жерлери бар. Мисалы, ысыбай турган жерлер болсо, бул изолента менен тиги изолентанын айырмасы эмне десең, тряпочный изолентанын баасы өтө кымбат болот. Булар арзан болот. Тряпочный изолентанын баардыгы эле колдоно албаган үчүн бул изолентаны алып колдонушат. Негизи жгутту чогултканда зебра стиль деп коет. Зымды гофрага кийгизе электе аны чачылып кетпеш үчүн бири-бирине тийбеген абалда чогултулат. Как собрать жгутный провод? Мен аз бир аз тура эмес издеп алдым. Ремонт автомобильный жгутный провод. Мен жгут дегенде туура эле айттым да. Топтолгон зымды жгут дейби. Не? Каса? Автомобильный провод касса. Касса дейт го. Негизи мени автомобильный провод. Автомобильный провод дегенде туугандар, ал жөнүндө эми аз түшүндүрүп берем. Автомобильный проводдор өзгөчө болот. Атайын мындай болуп сатылат. Өзгөчө сечениялары мына ичи плотный болот, сечениялары мындай болот. Эми ушул зымдарды мына карасаңар, мына мисалы мына зымды биз орошубуз үчүн, ушул зым чачылып кетпеши үчүн ошол баягы изолента менен оройсуз сыртынан. Ошондо сиз аны эгерде бири-бирине тийгизип капкара кылып ороп койсоңуз, бул катып калат. Ал бул изолентаны катып калгандан кийин зымды сиз аны ийип алып кете албайсыз. Түшүндүрө алдымбы? Изолентаны зебра кылып оросоңуз, зебра деген түшүнүп атабызбы? Бири-бирине тийгизбей алыс кылып ороп туруп, каалаган формада ийип бара турган жериңизге барасыз дагы, зымды акырын чыгарып, ийилген жерлери байкалып калды да. Андан кийин тряпочный изолента менен эч жерин калтырбай ороп чыгабыз. Ошондо кайра изолент койсоңуз, ошондо зымыңыз жетпей калбайт, башка болуп калбайт. Ошентип негизи завод ошондой форматта иштейт. Эми бунун негизи изолентаны кандай жерлерге иштетебиз, ошол жөнүндө эле кыскача маалымат берип котом. Анан изолентанын ордуна термоклей дагы иштетилет. Ошону кайсыл жерге эмне иштетилишин дагы толук маалымат алып алыш керек. Мисалы, туманникти деле изолента менен кылып, АБС деле изолента менен кылып, бензин насостун ичине деле АБС менен, изолента менен иштеп койгондор бар. Иштекедин башын улайт, пайка кылып, изолента оролбойт, бирок эптеп изолента ороп коет. Андай жерлерге термоклей, атайын өзүнүн клейлери бар, ошолорду иштетиш керек. Алар изолента кирбейт, термоусадка кирбейт. Ошондой жерлерге термоклей менен клейленет. Мындай айтканда, кандай жол менен клейлесеңиз дагы, изолента оросоңуз дагы, ошол зымдар бири-бирине замыкание бербеш керек. Негизги основа ошол. Термоклей. Термоклей. Термоклей деген мындай клей болот. Бул ток өткөрбөйт. Бул шам сыяктуу болот. Ысытсаңар суюк абалга келет дагы, бир аздан кийин катып калат. Өзүнүн каттуулугу карандашка окшоп каттуу эмес, гибкий, резина сыяктуу материал. Бул клей муздаганда ушундай каттуу абалга келет. Ысытсаңыз эмен абалына келип калат. Баягы гель сыяктуу болуп жумшайт. Куюла турган жерге ар кыл формада куюлат, ошол бойдон катат. Өзү жабышкак, любой жерге жабышат. Термоклей менен в основном биз пайка иштери болгондо ошо контакттын экинчи контактка тийбеш үчүн
термак эле иштетилет. Бир өтө бири-бирине жакын болгон контакттарды улаган болсоңуз, изолента орогонго же термак эле термо усатка иштеткенге мүмкүнчүлүк болбогондо термак эле колдонуп туруп, ошонун үстүнөн чоң термо усатка менен иштеп койсо, качество жакшы болот. Бул ошол зымдарды страховка кылган варианттары да. Анан кийин биз зымдарды улаганда кантип улайбыз? Так. Метный труп деп койдум. Эми туугандар, бул боюнча өтө көп видеолор бар. Аны өзүңөр көрүп алсаңар болот. Негизи туугандар, ушул жерде өтө маанилүү нерсе бар. Даимий ысыйтырган зымдар только пайка болот. Дайым ысыйтырган зымдар, бензонасостун зымдары, свеча накалдын зымдары, дагы ошонго окшогон дайыма ысыйтырган зымдар пайка жолу менен жасалса эң мыкты болот. Негизи эле пайка жолу менен, пайка болбосо пресс жолу менен жасалган зымдар, то есть пресс жолу менен зымды бири-бирине кошуу бул эң жакшы ыкма да. Кол менен биз бура алмай, бул мындай айтканда талапка жооп бербейт негизи. Ошон үчүн пайканы түрлүү пайкалар бар. Жана пайканын эң оңою горлошка менен пайка деп коет. Паяльниктин учунда идиши болот. Олуба тигизсеңиз эрип толуп калат. Зымды колуңуз менен бириктирип туруп эле малып чыгара бересиз. Химияга тигизип алыпчы. Бул өтө масштабтуу иштер бар го. Ошондой иштерде колдонулат. Биздин машинада андай масштабтуу бир кылганда 20-30 зымды пайка кыла турган болбогондуктан биз андай метод менен иш кылбайбыз. Биз зымдарды пайка кылабыз. Эми бул жерде ар ким өзүнүн талантын ар башка көрсөтө берет. Себеби мындай зымды пайка кылганда карагыла айтып атат. Мына мисалы бул жерде көрсөтүп атат. Мен буну туура деп эмес, силерге түшүндүрүп атам. Зымды бири-бирине чач абалында киргизип, аны бири-бирине бураптыр дагы пайка кылыптыр. Бул туура эмес. Пайка болгон жер канчалык кыска болсо, ошончалык безопасный болот. Сиз эгер пайка кылып аткан болсоңуз, күкүрттүн күкүрттүн башындагы порк бар жери бар го, ошол канчалык чоңдук, ошончо эле арчисиз, пайка кыласыз, даярдайсыз, экөөнү бириктирип пайка кылып болду. Эгер сиз изолента менен иштесеңиз, анда мынандай методдор жакшы жардам берет. Контакт жакшыраак болот. Анан мындай пайка жолу менен иштеп атканда, пайка болгон жер канча тар болсо, ошончо жакшы. 220 менен машинаны салыштырып болбойт. 220да канчалык бул узун болсо, ошончалык мощный контакт болот. 12де андай эмес. Эми жерде көптөгөн стилдер бар. Булардын бизге кереги жок 220-нык. Азыр мен 12 вольтто эң мыкты болгон пайкалардын бирин таап көрсөтөйүн. Мынакей туугандар, мына бул жерде жок, бул эмес. Мына бул жерде бир зымды пайка кылыптыр. Туугандар көрсөңөр, зымды арчыган, ошол жерге зымды кошкон и пайка кылган. Бул жери бир аз чоңураак, бирок мындан да кичинекей кылып койсо болот. Зымды эгерде сиз бул жакка алып кетсеңиз, бул жакка жаткан абалда оройсуз. Бул жакка алып кетсеңиз, бул жакка жаткан абалда оройсуз. Эч качан мындай перекрестик сыяктуу кылып койбойсуз зымды. Дагы бир-эки варианттарды көрсөтүп коеюн пайка боюнча, улаш боюнча. 12 вольт. Мен да орусча манча эмес, таң калбай эле коелу. Так, бул жерде дагы эми бул бардыгына мүнөздөмө бере берет. Ошонун ичинен керектүүсүн таап, мен силерге көрсөтүшкө аракет кылайын азыр. Мынакей. Эми бул жерде салыштырыптыр. Негизи экөө тең жакшы эмес. Экөө тең жарабайт. Эмнеге десеңер, бул канчалык талшнада куюлуш керек.
сыртындағы резинаның талшынасы қанша болса ошонча коюш керек. Буну караңыздар. Бул жерди арчып койду, бирок куюлбай калып кетти. Ушул жерде сынат. Мына жер ачык калып кетти. Бул кайсыл жерди сиз койдуңузбу? Мына ушул жерге олоо кылдыңызбы? Тигини да ушунча жер олоо кылдыңыз. Экөөнү бири-бирине миндиресиз. Мына ушунча жер эле олоо болуш керек. Олоо ичкери жака кирип кетсе, бул хрустальный болуп калат, ичинен сынып кетет. Түшүнүпсүздарбы? Олоо болушунча күкүрттүн данындай эле топчудай болуп бир жерде учураш керек. Ошондо эң жакшы мыкты болот. Кембридж дагы үстүндө сонун кийет, сонун кармап берет. Түшүндүкпү пайканы? Эми кол менен улаганга бир аз дагы видео киргизип коеюн. Негизи кол менен улаганда өтө көп методдор бар. Мисалы, мынантип обычный эле бири-бирине бурамай. Машинанын зымы бир аз чач самал болгон менен бирок ушундай бирдей эле уланат. Ушул эң тез метод. Эгерде сиз зым улап аткан жериңиздеги токтун талабы чоң болбосо, же болбосо ал жерде место кенен болсо, ушундай кылып эле ороп туруп, анан кийин ороп койгонуңуз эң жакшы. Анан бул 220 стили 12'de мындай болбойт. 12'de зымдар мындайына учурашат. Азыр бул эки зым мындайына учураштырып атпайбы? 12'de мындайына учураштырат. Себеби корпуска жабыштырышыбыз керек. Эч жака торчать этпеш керек. Ошон үчүн мындай учураштырбайбыз биз. Биз бир зымды бери көзгө кайрып оройбуз. Эми но бири-бирине бурамай жол менен болгон оролууну только живой көрсөтүш керек. Мындай жарабайт. Мындай кылып үстүнөн пайка кылган бул ошо сиздин убактыңызды текке кетирүүдөн башка эчтеке эмес. Эми бу интернетте кирген маалыматтын баардыгы да туура эмес. Буларды ошол үйрөнүп аткан, билген, билбеген баары киргизе берген. Мен эч нерсеге туураларды тандап көрсөтүүдөн. Мына мисалы муну деле жарабайт. Мынантип ороп туруп пайка кылыштын андай болбойт. Сиз мына зымдын башын күкүрттүн данындай пайка кылып даярдайсыз, ошонча жер ачасыз, пайка кыласыз. Ошол жерге мындай айтканда мына ушунча эле жерге пайка кылып койсо болот. Мынанча жерди ачып ороштун кереги жок. Себеби пайка менен кол менен ороонун стили эки башка. Эгер сиз пайка кылбасаңыз, анда 1 сантиметр жерди арчыйсыз, мына зымдан 1,5 сантиметр арчыйсыз, ошону толук ороп чыгасыз. Ал башка метод. Пайка кылганда башка метод. Пайка кылганда зымды анчалык чоң арчыштын кереги жок. Себеби пайка ал өтө калың кармайт. Эгер ушунчалык чоң температурада кызыса, анда сиз ушуну ороп туруп, анан пайка кыласыз. Мисалы, андай жерлер кайсыл жерде бар десеңер, генератордун диоддорун пайка кылганда адмоткага биринчи кысып туруп, зажимы менен анан пайка кылат. Эмне үчүн дегенде ал жер кызыйт да, даимий кызыйт. Жөн кызыбай турган буюмдарга тактык үчүн пайка кылсаңар, анда андай бир ороп, тиги бул кылып, убактыңарды коротуштун кереги жок. Себеби бул пайка өтө өзүнүн түз үзүлбөгөн зымы кандай сеченияда тогот көрүп аткан болсо, ошондой тогот көрүп берет. Контакт 100% болот, мындай айтканда. Ошон үчүн пайкада зымды зака жедирбейбиз. Эми бул жерде караңыздар. Бул жерде көрсөтүп атат. Мынантип жипке окшоп байлап тургандар. Баягы мындай ашыкча методдордун кереги жок. Баягы биз билген мына жерде дагы бир көрсөтүп атат. Муну туура, тигин туура эмес деп. Буну туура эмес дейт, буну туура дейт. Негизи бул өзү дагы туура эмес. Бул оролушу туура эмес. Буну оролуштун өзү жолу бар. Сиз крест абалында коесуз, крест. Жана бири-бирине 45 градус айландырасыз. Экөө бирдей айлангандан кийин сиз колуңуз менен күчүңүз жетпей калганда кычкач менен аны кысасыз дагы башын ошол оролгон жерди 1 сантиметр калтырып башканы кесип саласыз. Анан мына эки зымдын бирөөсү кайсыл жагы тонкий болсо, бул жагы, ошол тонкий жакка жаткызып туруп изоляция бересиз. Анан бул жерде буну туура дейт, бул өзү туура эмес. Бул учураша турган жерде ушундай учураша турат, бул пружиновый улануу деп коет. Бул
Эгерде сиздин ошол улаган жериңизде зым даимий кыймылдаса, 1,5 сантиметр зымдын өзүн арчыйсыз, дагы экинчи зымды да 1,5 сантиметр арчыйсыз. Экөөнө 5, 0,5 жарым сантиметрден бириктиресиз дагы. Бул зымды бул жака оройсуз, бул зымды бул жака оройсуз. Общий 1 сантиметр ачык жер болот. Экөөнү орогондон кийин кычкач менен аны дагы айландырып кысасыз, сыртында төзсүз термоусадка кийгизилет. Себеби термоусадка кысат, изолента кыспай калышы мүмкүн. Андай пружинный монтаждарга ошондой болот. Ал нежелательно. Мындай бири-бирине чач киргизип орогон бул убакыт кетиргенден башка эч нерсе эмес. Ошон үчүн эгерде кылсаңар мындай жол менен кылгыла, же пайка жол менен кылгыла, өтө мындай резиновый жүгөттүн ичинде болсо мындай жол менен кылгыла, бирок туура кылгыла. Болду, ашыкча монтаждын таптакыр кереги жок. Өз негизи токто ороп, аккуратно эле кылган болсо, токтон эч кандай коркунуч болбойт. Анан баягы оролбой калып кетип, же ачтыня эме сыртында защитасы жок болуп калып, ачык болуп калып, токтун сыртындагы сактагычтар резина болгондуктан күндү жаман көрөт, сууну жаман көрөт. Ошон үчүн болушунча суу, күн тийбей турган деңгээлде монтаж кылсаңар эң жакшы болот. Машинада дагы, үйдө дагы. Түшүнүктүү болдубу? Суроолор барбы ушул боюнча, сабак боюнча? Кандай вопрос? Температура кандай текшерет? Ошол атайын баардык мультиметр текшербейт аны. Мен даже өзүм билбейм анычы. Бирок мультиметрдин эгер сиз колдоном десеңиз, сиз коюп аткан датчикти, мисалы, биздин баягы умный мультиметрлерди койсо өзү чыгарат. Ооба, температурный датчиктин машина ысып тургандагы температурасын текшерет. Көрсөтүп атат. Ана мыздаган сайын кайра температура түшүп атат, датчиктен көрсөтөт. Бирок биздин текшере турган нерсе температурный датчик болбосо өзү, анда сиз шуптар аркылуу сезе албайсыз аны. Түшүндүрө атамбы? Ал температурный датчикти текшерет. Бирок мен мына эски машиналарда кандай текшерет билбейм. Эгер эски, то есть мультиметрлерде как пользуем мультиметр. Эми ушул мультиметрди эгерде толук маалымат керек болсо, ар бир детальды текшергенде буну автоэлектриктер, электронщиктер, диагностика, айтор бардыгы иштеткен үчүн ар кимге ар кыл иштейт. Мисалы биз электронщик эмеспиз, бизге транзисторлорду текшергени мисалы көп келбейт. Биз в основном вольт текшеребиз и обрыв текшеребиз. Анан кийин ошо обрывдын ичинде эле, ошол обрывдын ичинде датчик текшере берет. Мисалы любой эле датчикти кандай абалда болуп атканын текшере берет. Анан бирок кээ бирки тестерлер бар, атайын өзүнүн положениясына коюп, датчиктерди, атайын температура турган датчиктерди текшерсе болот. Ал боюнча отдельно бул жакта маалымат аласыз. Мынакей, бул жерде жазып койгон, мынакей. Бул жерде жазып койгон, мынакей температураны байкадыңарбы? Эмне менен текшеришин? Мынакей. Температура деп жазып турат. Ушул стрелканын жанында С үстүндө 0 деп турат. Өзү мына температуранын белгисин эле билип алсаңар болот. Ошонго коюп туруп текшересиңер. Бирок ал шуттарды мындайда эски мультиметрлерде андай функция жок мисалы. Бул могу коюлганы менен иштебейт. Сиз ошонго коюп, кээ бирки мультиметрлер шуттун өзүндө температура текшерет. Мисалы, баягы металлды текшерсеңиз температурасын текшере алат. А эскилерде жөн ушунга коюп, температурный датчиктерди текшерип ушундай. Ошо канча көрсөтүп атат, ушул сыяктуу да. Эми негизи мындай, мультиметрди мен мультиметр жараткан же мультиметр менен бир кечке иштеген адам болбогонум үчүн мен мультиметр боюнча толук маалыматым жок. Ошол бардыгын мына Google'га кирсеңер дагы эле түшүндүрүп жазып койгон. Мынакей.
разъемдору, шуптардын разъемдору баягы айтып кеткендей эле масса, вольттор текшерет экен, вольт В, вольт масштабы. Мынакта ал эмелерди текшерет. Канча ток потребленияларды текшерет. Ампер берген бе? Канча ампер ток? Жок, ошол мисалы бир зымдан канча ток өтүп атат, канча ампер жеп атат. Ошону али өзүнө кирип чыгып кетмейинче сезбейт да бу. Ошо өзүнө шуп эки шуп бир шупка айланат. Бир шупту питанияга берип, экинчисин ошол эле питаниянын биягына бересиз. Ортосунан өтүп аткан амперди өлчөйт. Бу бир. Экинчиси мынада вольт өлчөйт. Эми бул шуп. Экинчи мына температура, мунунусу дагы проверка транзисторов. Транзистор текшергенде ушунга коет экенсиз. Постоянный ток. Постоянный токко мунун коет экенсиз. Ушинтип ар бир өлчөтүн өзү менен мультиметр менен таанышат. Бул мультиметр универсальный мульти тестер деп өзү аты айтып атат. Аралашма. Бардык электроникалар текшерүүчү буюм. Телефон оңдогондор 3-7 вольттогулар дагы ушуну иштетет. 12 вольттогулар да 6 вольтто 220, 380 айтор ток дегендин бардыгын ушу текшерет. Ошон үчүн бул барчада колдонгон үчүн биз 12 вольтто иштегендер буну биз эмнесин колдонобуз көбүнчө. Биз бунун баягы айтып кеткендей эле постоянный напряженияны текшеребиз. Биз жана обрыв текшеребиз. Проверка диодов. Прозвонка. Бир нерсе бүтүнбү, үзүкпү, диод бияка өткөрүп атабы, тияка өткөрбөй атабы, ушундай. Жана ушунга коюп алып туруп, транзисторлорду дагы текшерет. Питания берип, себеби шуп аркылуу питания чыгат да. Минус плюс берип, жандырып, өчүрүп текшерилет. Негизи бул мультиметрдин функциясы аябай көп. Эгерде буну профессионально иштетем десеңер, ушу мультиметрге кирип туруп, ар бир детальдары менен, функциясы менен таанышып чыгыш керек. Менин ишимде микроэлектроника жана аралашма болгон үчүн мен бул контрольканы колдонбой койгонума 10 жылдан болду. Мен буну ошол убагында телефон ремонтто иштегенде гана иштеткем. Ошондон бери иштетпейм. Мен умный тестер алып алгам. Мен прибор коем, бардыгын өзү өлчөй берет. Ни который нерселерди ручной өлчөйм, а так бардыгын ошол жакшы. Эмне үчүн? Лямдага канча вольт келип атат, башкасына 12 вольт келип атабы, командасына 5 вольт келип атабы, ар машинада ар башка болгон үчүн биз эгер кичине адашсак, компьютерга питание туура эмес кетип калып, компьютерди бузуп алып коркунучу бар. ДМРларды, датчиктерди, айтор, компьютерден келип аткан импульстарды бардыгын текшергени эң жакшы бул ошо авто тестер бул. Кымбат эмес, арзан. Россияда 3000 турат экен, кече алдырдык бир бадам болушактан. Кытайда 1000 сом эле турат. Бул менен биз кисинон базаны текшерген болобу? Мисалы үчүн кисинон базадан Текшере албайсың. чыгат. Текшере албайсың. Анын чыңалуусу 1000ден ашып кетет. Бул 1000ге чейин текшерет. Мынакей 1000 максимальный деп тур. 1000ден ашып кетет ал. Анын чыңалуусу коробкасында 6000 деп турбайбы? Ксеноновый лампочка 6000, 4300 ошо чыңалуусу. Bundan 4 есе, 6 есе чоң. Аны текшере албайсың. Блоктон чыккан питание ал уже ток эмес ал. Канча вольт? Искра ал. Искра 6000 Кельвинде чыңалуу менен чыгып атат. Ал деген мындан 6 есе чоң деген сөз. Ал аны сен прибор менен өлчөй албайсың. Ошо өзүнө жаралган лампочкасын улап, же лампочкасын башка блокко улап, ушинтип текшересиң. Бирок негизи аны магазинде иштегендер жакшы текшерет. Бирок мультиметр контролька менен өлчөнбөйт ал. Дагы вопростор? Түшүнбөй калган жерлериң болсо сурап ал, эртең кайталап отурбайлы. Түшүнүктүү эле болду? Анда эртеге чейин баарыңарга ушул онлайн көрүп аткандар көбүнчө ушунга даярданып туруп тапшыргыла, анан кийин видеону көрүп эле койбостон тараткыла. Ким ушу электроника кызыккан баардыгы ушул видеолордон пайдаланып, силер аркылуу силер да сооп алгыла, биз дагы иншалла баарыңарга ийгилик. Ассаламу алейкум.